Бирин-бири кайталаган, кала берсе карама каршы келген мыйзамдар. Документтердеги мындай чаржайыттар Кыргызстан азаттыкка жетишкенден бери орун алган. Эми алардын бардыгын иретке келтирип, мыйзамдарды жаңы конституцияга шайкеш кылуунун алкагында документтер инвентаризацияланат. Мыйзамдарды инвентаризациялоо гильотин принцибинин негизинде жүзөгө ашканы жатат. Бул сөз кесип салуу дегенди түшүндүрөт. Пайдасы жок мыйзамдарды, ченемдерди, алардагы боштуктарды алып салуу максатын көздөйт. Гильотин принциби тек гана тармактык мыйзамдарга иштейт. Конституциялык референдум, мунапыс, эл аралык байланышка багытталган документтерге эч кандай тиешеси жок. Боштуктардын баарын алып салуу үчүн азыр ушул топто түзүп, биз жумушчу топто ошо менен иштеп Бул мыйзам долбоору негизи Кыргыз Республикасында бардык эле мыйзамдар эмес, ошонун ичинде мисалы азыр биздин мыйзамдар багыттуу мыйзамдар 415, ошонун ичинен 381 азыр биз ушу инвентаризация кылганга мажбур болуп атабыз. Бул жумушчу топту түздүк, азыр анын составына сот органдары, аткаруу бийлик органдары, көз карандысы эксперттер, ошондой эле жанагы өкмөттүк эмес уюмдардын да курамына кирип атат. Топ эңириде социалдык тармактагы жөлөк, пул, пенсия жаатындагы документтерге көз салып, андагы кемчиликтер менен катар кошумчаларды киргизишет. Илим, маданият, спорт, билим берүү сыяктуу багыттарда да өзгөрүүлөр сөзсүз болот. Ал үчүн жүзөгө аша турган жаңы мыйзам долбоорлордун иштелип чыгуусу мерчемделүүдө. Мисалы, азыркы кабыл алынган конституцияда мындай берене бар да, Кыргызстандын ар бир жаш атуулу сөзсүз түрдө орто билимге ээ болуш керек деп. Мурункуда жок болчу. Демек, азыр биздин мамлекет ошо жаш балдарга, кыздарга 9 класс бүтүп эле кетип калып, же болбосо 4-5 класстан окубай калып, орто билим албай калбасын деген ушундай бир мыйзамда чыгыш керек да. Мыйзамдарды инвентаризациялоонун алкагында шайлоо жөнүндөгү документте унутта калбашы керек дешет адистер. Быйыл парламентке депутаттарды тандап алуу өнөктүгү өтөрү буга далил. Жаңы конституцияда жогорку кеңешке партиялык жана бир мандаттык система менен шайлоо каралганын эске салалы. Келечекте балким элдин ошонун ичинде биздин саясатчылардын аң сезими өскөндө belki bir gelecekte biz de parlamentik başkanlığa varışımız mümkün. Alemin bugünkü günde bizde anday parlamentik sistema işe aşatıran siyasatçılar yok iken, oşonu vada kılgan siyasatçıların bari uğru börü çıktı. Oşonun için bu oşonla katarmen biz partiyalarda önüktüre ölçüsük bir mandatı okruklar Lardan 45 şaylanıp kese алар деле күчтүү болушат. Ушу тапта улуттук кеңешти түзүү мерчемделип жатат. Ал конституцияда толук камтылбай калган беренелерди мыйзамга киргизүү же багыт берүүчү орган катары кызмат көрсөтөрү күтүлүүдө. Улуттук кеңеш бул ошол бир кандайдыр бир авторитеттүү бир илимпоздордон, юристтерди жана башка ушул ар кайсы тармактардан адамдар менен топтолуп ошол бир жакшы бир багыт берүүчү бир мындай коомдук бир орган сыяктуу болобу же кандай болобу ушундай бир азыркы бир өтүү процессинде ошол азыр биз өтүү процессинде бул керектүү го деп мен эсептейм. Айта кетсек, мыйзамдарды инвентаризациялоо аракети ушул жылдын 31 декабрына чейин толук кандуу жыйынтыкталышы керек. Ал эми июль айына дейре каралбай калган ченемдерди карап, бириктириле турган мыйзамдарды бириктирип, калган негизсиз документтерди жоюу максаты бар. Сентябрь айында болсо парламентке депутаттардын кароосуна жөнөтүлөрү күтүлүүдө. Салабат Эркетаева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.